Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Биздин дагы ошол кайрымдуу болуп коомдук фондуна кайрылган канчалаган мекендештер бар, канчалаган көз жаштар бар, достор. Ошол көз жаштарды угуп коюп, жөн гана отуруп карап отуруш өзү мүмкүн эмес болуп турган учур сааттар. Ошондуктан биздин колубуздан келгени ушул экен, телефонду колго алып, элди чакырык кылып, ошол каражатын топтоп берүү аракетиндебиз. Аллах Таала өзү жардам берген болсун. Ал эми элдин дагы себепкерлиги, кол сунуусу өтө зарыл. 6 жаштагы кичинекей мүрөк ошол бутунан баса албай, эл баскан ошондой бир мүмкүнчүлүк анда жок болуп, кыйналып, аябай далалат кылып баскысы келген кичинекей биздин мүрөк кызыбыз, карындашыбыз ошонун үмүтүн орундатыш үчүн достор көп аракет кылып кол сунуп коюңуздарчы. Ошол кичинекей кыз дагы ошол кубанып, сүйүнүп басып, ушул бир кыялы орундалганга бир себеп болуп берейли. Баардыгыбызда эле балдар, кыздар бар. Ошол Аллах Таала насип кылган болсо, ошол мындай бала чакалуулар же болбосо адамгерчиликтүү инсандар жакшы түшүнөт деп ойлойм. Адамдын көксөөсүнө жетүү үчүн кол сунгандык бул өтө чоң бактылыкка алып келет. Ошон үчүн ушул ыйык жайда туруп мен да сиздерге дуа кылам. Ушул мүрөк карындашыбызга дагы, кызыбызга дуа кылайлы, кол сунуп коелу, колдон келген аракет жасайлы достор. 10 сомдон 100 сомдон болсо да кол сунууну бегер токтотпоңуздар. Анткени сиздин колдо турган бүгүнкү ошол кичинекей бир ырыскы эртең бул дүйнөдө калаары белгилүү. Жылаңач кетер экенбиз. Мына мен үстүндө турган мына нерсе дагы ихрам деп коет экен, бирок бул мындай айтканда ошол кепин катары колдоно турган мындай узак сапарларда ушундай бир эме экен. Ошондуктан достор, бул жерде бир нерсени айткым келет. Биз жылаңач кетер экенбиз. Ошон үчүн колдон келишинче сомдорубузду сооп алмаштырып, акырет үчүн азык топтоп калайлы. Ошондуктан мен сиздерди ушуга чакырам. Сооп өзүбүз үчүн Кудай буйрса. Анан ошол экран алдындагы реквизиттер ушул немеге таандык. Мүмкүн болушунча кол сунуп коюңуздар, сиздерден бир өтүнүч.